19 декабрь. Исанын туулган күнү эркиндик алып келди. Балдарынын денеси эттен жана кандан тургандыктан, Иса да эт менен кандан турган денеге ээ болду. Ал өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн, өлүмдөн коркуп, өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Еврейлер 2-бөлүм 14-15 аяттар. Адамдардан да бийигирээк турган адамдын өлүмү керек болгондуктан Иса адам кейпин кийди. Кудайдын адам болуусу бул анын өлүм жазасына кесилгендер отурган бөлмөгө өзүн өзү камоосу болуп саналат. Машаяк жөн гана өмүрүн тобокелге салган эмес. Ал өлүмдү тандаган. Ал аны кабыл алган. Ал дал ушул себептен улам бул дүйнөгө келген. Өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип көптөрдү куткаруу үчүн келген. Марк 10-бөлүм 45 аят. Шайтандын Исаны чөлдө жана Петрдин тили аркылуу айкаш-чыгаштан кайтарууга аракет кылганы бекеринен эмес эле. Айкаш-чыгач шайтандын кыйрашынын куралы болгон. Исаны кантип кыйратты? Еврейлер 2-бөлүм 14 аятта шайтан өлүм бийлигине ээ экени айтылат. Бул шайтандын өлүмдү коркунучтуу кылууга күчү бар дегенди билдирет. Өлүм бийлиги адамдарды өзүнүн коркунучу астында кулчулукта кармаган бийлик. Ал өлүм үрөй учурарлык нерсе катары көрүнүшү үчүн адамдарды күнөөкөр бойдон кармап турган күч. Бирок Иса шайтанды бул бийлигинен ажыратты. Ал аны куралсыздандырды. Бизге шайтандын айыптоосунан коргой алган адилдик соотун кийгизди. Ал муну кантип ишке ашырды? Өзүнүн өлүмү аркылуу ал бизди бардык күнөөлөрүбүздөн тазалады. Ал эми күнөөсү жок адамды шайтан айыптай албайт. Кечирилгенден кийин биз акыры жок кылынбай турган болуп калдык. Шайтандын планы Кудайдын өзүнүн сот залында анын жолдоочуларын айыптап, Кудайдын башкаруусун жок кылуу болгон. Бирок азыр Машаяктын ичинде жашап жаткандарга эч кандай айып коюлбайт. Шайтандын чыккынчылыгы жокко чыгарылды. Анын ааламдык чыккынчылыгы толугу менен ишке ашпай калды. Бир ырда айтылгандай, биз анын каарын көтөрө алабыз, анткени анын кыйрашы анык. Айкаш-чыгач ага өлүм соккусун тийгизди. Андыктан анын өлөр күнүнө аз калды. Исанын туулган күнү бизди эркиндикке чыгарды. Өлүмдөн коркуу сезиминен бошотту. Иса Бейтлехемде биз сыяктуу болуш үчүн денеге ээ болду. Иерусалимде биз үчүн өз жанын берди. Мунун баарын бүгүнкү күндө биз өз шаарыбызда коркпой жашашыбыз үчүн жасады. Ооба, коркпой жашашыбыз үчүн. Эгер менин кубанычыма эң чоң коркунуч туудурган нерсе жок кылынган болсо, анда мен эмнеге кичинекей нерселер үчүн сар-санаа болмок элем. Чын эле сиз, ооба, мен өлүмдөн коркпойм, бирок жумушумду жоготуп алуудан корком, деп кантип айтмак элеңиз? Жок, жок. Минтип айтуудан мурун ойлонуп көрүңүз. Эгерде өлүм, мен өлүм деп айттым. Жүрөк согушу токтогон, суук, артка жол жок өлүм. Мындан ары коркунуч туудурбаса, анда биз эркинбиз, чындап эле эркинбиз. Машаяк жана сүйүү үчүн күн астындагы бардык тобокелдерге барууга эркинбиз. Мындан ары тынчсыздануунун кулу эмеспиз. Эгерде уу сизди эркиндикке чыгарса, анда чындап эле эркинсиз.